Эфирде экономика бөлүгү, саламатсыздарбы? Кыргызстандын Тоо кен тармагы жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Кыргызстандын экономикасы Тоо кен тармагына тыгыз байланышкан. Бир эле Кумтор ишканасы жалпы дүң продукциянын 10%-ын түзөт. Бюджеттик кирешелер дагы 10%-га чейин бул мекемеден түшөт. Кыргызстандын сырттан келген экспорттук кирешелердин 50%-ы алтындан түшөт. Албетте, мындай бир тараптуу көз карандылык бир топ тобокелчиликтерге туш кылдырат. Бул жөнүндө Кыргызстандын Тоо кен саясаты боюнча башкы адис менен маектештик. Азыркы убакытта мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргенден кийин 6,5 миллиарддан ашык сом пайда түшүп атат. Бүгүнкү убакытта 105 миллион сомдон ашык акча каражаты жергиликтүү бюджеттерге түшкөн. Андан тышкары бир 40 миллион сомго жакын башка төлөмдөн түшкөн. Бул 2% жана инфотуризмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган төлөмдөн түшкөн да. Азыркы убакытта 190 кендин ичинен 70 гана кандайдыр бир деңгээлде иштетилет. Эгерде бардык кендер иштетиле турган болсо, жалпы мамлекеттик өндүрүштү 10%-га көбөйтүп, 40 миңге жакын жумуш орду түзүлмөк. Өлкөнүн бюджети дагы 15%-га көтөрүлүп, 300 миллион долларга жакын дагы киреше катары социалдык тармакка же өнүүгө багытталмак. Азыркы убакытта Кумтордун проблемасы аябагында курч турат Кыргызстанда. Жалпы өнөр жайынын ичинен 50%-ын Кумтор өнөр жайы ээлейт. Ошондуктан Кумтордун таасири экономикага аябагандай чоң. Азыркы убакытта Тоо кен өнөр жайынын ичинде 7 миңден ашык жумуш орундары бар. Ошонун ичинен 3 миңге жакын жумушчу орундары Кумтор менен иштешет. Кумтордун компаниясында иштешет. Эми Кумтор компаниясы көптөгөн салыктарды, көптөгөн төлөмдөрдү жергиликтүү бюджетке да, мамлекеттик бюджетке да алып келет. Ошондуктан Кумтор токтоп же иштебей калса, бул биздин экономикага таасир этет. Тоо кен тармагынын негизги көйгөйү бүгүнкү күндө жергиликтүү калктын каршылык акциялары, өкмөткө ишенимдин төмөндүгү жана укук коргоочулардын инвесторлордун мүлкүн жана коопсуздугун камсыздоодо кемчилдиктери. Бүгүн ири инвесторлор өлкөдөн качууда, алардын ордуна майда чамасы төмөн инвесторлор келүүдө. 2012 жылы кабыл алынган кендер боюнча мыйзам ишке кирип, ал жерде жергиликтүүлөр үчүн иштеп жаткан кендерден түшчү бир топ киреше булактары каралган. Бирок дагы эле көзгө көрүнөрлүк натыйжалар азырынча жок. Компаниялар негизи иштеп атышат, бирок жалпысынан Кыргызстанда кырдаалга байланыштуу политикалык саясий ситуацияга байланыштуу көбүрөөк мындай белгилүү инвесторлор келбей жатат деген бир эме бар да, бир маселе бар. Азыр дагы эле карап турсак, бир жагынан бул саясий ситуация, саясий кырдаалга байланыштуу, экинчи жагынан болсо көбүрөөк инвесторлор менен иштебей жатабыз. Мисалы, ошол эле аукцион, ошол эле белгилүү чоң аукцион же чоң конкурстарды биз жарыялабай жатабыз да, жакшыраак инвесторлорго жеткире албай жатабыз биздин потенциалды, Кыргызстандын потенциалын. Ошол жагынан дагы көбүрөөк жумуш аткарылса, өкмөт жагынан, ошол жагынан дагы каралса. Азыр агенттик иштеп атат, бирок ошо акыркы маалымат боюнча азыр кошумча агенттик түзүлүп атат по инвестицияларды алып келүү боюнча, бул министрлик, экономика министрлигинин астында. Мен ойлойм, ошонун дагы бир түзмө-түз бир баягы эмеси, функциясы, ошол инвесторлорду көбүрөөк ушул биздин Тоо кен тармагына тартса деген маселе болуп турат. Жумуш орундарын тез арада түзө алган жана көлөмдүү инвестицияларды тартууга жөндөмдүү Тоо кен тармагы биздин таңсыктуу бюджет үчүн да ири киреше булагы боло алат.
Ийгиликтүү кошуна өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, ири инвестицияларсыз жана натыйжалуу башкаруусуз өлкөнүн бутка туруп кетүүсү күмөн. Эгер улуттук кызыкчылыктар эске алынып, экологиялык көзөмөл так жүргүзүлсө, бул тармак биздин өлкөдө жакырчылыкты жана артта калуу маселелерин бир топ кыскартканга жөндөмдүү. Сиздер менен Азамат Акелеев болду. Саламатта калыңыздар.